Күз келип, короңуздагы жалбырактарды жыйнап, анан өрттөйм десеңиз, буга мыйзам өзү жол бербейт. Эмне үчүн жалбырактарды өрттөгөнгө болбойт жана аларды эмне кылыш керек? Ишембиликтен чыккан таштандыларды, жалбырактарды жарандарыбыз, тургундарыбыз топтоп, мөшөктөргө салып, таштандынын ичине эмес, жанына коюп койсо себептегенде тазалыктын техникасы жанакы бузулуп калышы ыктымал да, ошондуктан биз айтат элек жарандарга жанын эле коюп койсо, жандан уже башка өзүнчө спецтехника менен тазалык алып кетишет. Жалбырактарды өрттөө айлана чөйрөгө бир топ зыян келтирет. Бул жалпы көрүнүш экенин жана ага миңдеген шаардыктар катышаарын эске алсак, жагылган оттордун зыянын шаарга өнөр жай ишканалары тийгизген зыянга салыштырса болот. Кургак жалбырактар менен бирге таштандыны өрттөгөндө абага зыяндуу заттар бөлүнүп чыгат. Мисалга алсак, 1 тонна таштандыдан 9 килограммга чейин уулуу зат абага учат. Бул кадимки эле смогту пайда кылат. Дүйнөлүк адистердин айтымында түтүн адам баласынын бир топ ооруларын козгойт. Мисалга алсак, өпкө оорулары жана ички органдары жабыркайт. Мындан 2 жыл мурун жалбырак өрттөгөндөр көп кездешсе, бүгүнкү күндө алардын саны кыйла азайган. Рейдтен тышкары бул ишти көзөмөлдөөгө шаардын тургундары да активдүү катышканы жүрөк жылытарлык. Сүрөттөрдү, видеолорду жиберип турушат, өздөрүнүн эле кошуналары жиберишет. Арыз түшкөн дарекке барып, ичине кирип карап, эгерде орду бар болсо өрттөгөндүн анда чара көрөбүз. Эгерде мыйзамды чекке кагып жалбырактарды өрттөсөңүз, Укук бузуулар жөнүндө кодекстин 115-беренесинин талаптарына ылайык, жеке жактарга 7,5 миң сом, юридикалык жактарга 23 миң сомго айыппул салынат. Төлөбөй кое албайт, 100 күндөн кийин төлөбөсө пеня доход, штраф 2 эсеге өсөт. Анда дагы төлөбөсө сот аткаруучуларга өткөрүлүп берилип, алар тараптан чет өлкөгө башка жакка чыкканга флажок коюлат да, чыга албай калат. Өрттөгөнгө салыштырмалуу агрономдор эң пайдалуу ыкманы сунуш кылышат. Керектүү өлчөмдөгү чуңкур казып алып, ал жерге жалбырактарды көмөбүз. Көмүлгөн жалбырактар жазга мал пайдалуу чириндикке айланат. Албетте, мындай кеңешти менчик үйдө жашагандарга беребиз. Жер казгыңар келбесе, жалбырактарды шаардык оранжереяларга алып чыкса болот. Ал үчүн жашылдандыруу курулуш муниципалдык ишканасына кайрылуу керек. Бишкек жашыл чарба компост кылып, өздөрүнүн жайы бар, анга барып көмүшөт аны. Айсулуу Асанбекова, Кадыр Султаналиев, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.